Саламатсыңарбы балдар? 4-нче Д класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн бизде өзгөчө кызыктуу сабак болот. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Келгиле өткөн сабакты эске салалы. Өткөн сабакта кыш мезгили жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Кышында аба ырайы суук болот. Кар жаайт. Үйлөр, бактар ак кийинет. Суулар тоңот. Бүгүнкү тема кандай аталат деп ойлойсуңар? Бүгүнкү тема кышкы оюндар деп аталат. Бүгүн сабакта кышында таза абада ойногон оюндар менен таанышасыңар. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнөсүңөр. Кыргыз элинин улуттук оюндарын атайсыңар. Кан таламай оюну жөнүндө түшүнүк аласыңар. Келгиле анда активдүү сөздөр менен таанышып алгыла. Дептерди ачып бүгүнкү числону жазабыз. 5 айынын 19-у. Кыш мезгили. Күнгө дүйшөмбү. Ю тамгасын өзүнүн элементи менен солу, туура булгабай жазып толтурабыз. Оюн деген сөздүн туура жазылышына көңүл бургула. Сабактын грамматикасы. Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатышат деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Окуу китебибиздин 70-беттеги 1-чи көнүгүүгө көңүл бургула. Жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Дептерге жазгыла. Мисалы, балдардын айрымдары чана тээп жатышат. Асел менен акыл лыжа тээп жүрүшөт. Кече дем алыш күн болду. Айылдын четиндеги дөбөгө бардык. Кышында балдар кайсы оюндарды ойношот? Кышында балдар лыжа тебишет. Кышында балдар кар киши жасашат. Кышында балдар эмне кылышат? Сүйлөмдү толуктап жазабыз. 70-нчи беттеги 2-нчи көнүгүүгө көңүл бургула. Үлгү боюнча иштегиле. Үлгү боюнча толуктап жазгыла. Балдар, булар эмнелер? Булар чүкөлөр. Чүкөлөр менен эмне кылабыз? Жаңы сөздөр менен алгач таанышып алгыла. Кан талап алышат, топтойт, чачканда, чучукулак, экиден атып, чүкөлөр. Кыргыз элинин улуттук оюндарын билесиңерби? Келгиле, анда улуттук оюндарды атап алалы.
Улуттук оюндар: ат чабыш, кыз куумай, селкинчек, аркан тартыш, ак чөлмөк, жоолук таштамай, улак тартыш, кан таламай. Кан таламай оюну жөнүндө түшүнүк алабыз. Бир чүкө башка түскө боелот. Мисалы, кызыл түскө дейли. Ал кан болот. Оюнду ким баштайт? Чүчү кулак кармап, ким баштай турганын билебиз. Башчылар чүчү кулак кармайт. Окуу китебиңердин 72 бетин ачкыла, оюндун шартын окугула. Билип алгыла балдар: алчы, чик, таа, бөк, оңко чүкөлөрдүн аталышын билип алгыла. Балдар, силерге кан таламай оюну жактыбы? Үйдө отуруп ойногула. Келгиле анда сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнени билдик? Кышында кайсы оюндарды ойнойт экенбиз? Кан таламай оюнун кайдан ойносо ыңгайлуу? Үйгө тапшырма. Балдар, кышында силер кайсы оюндарды ойнойсуңар? Кантип ойнолот? Шарттарын жазгыла, мугалимиңерге жөнөткүлө. Көрүшкөнчө.